Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбек уулу айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Эмне үчүн киши өлтүргүч депутат болуп жүрөт? Акча баарын чечет. Киши өлтүргүчтөн депутатка айланган Асылбек Кадыралиев Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Ата-журт фракциясынын лидери Кадыралиев Асылбек Мелисовичке карата Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Алимжанов тарабынан 2009 жылы ээн баштык иш-аракеттердин натыйжасында байкоосуздан адамды өлтүрүп алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмыш иши Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Малаев тарабынан 2009 жылдын 31 декабрынан Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодекси менен сотко жөнөтүлгөн. Мурдагы борбордук мечитте 5 убак намаздан кийин Асылбек Кадыралиев жабырлануучу Сартбаевди күрөө шыкмасы менен чаап, натыйжада жабырлануучунун өлүмү менен аяктаган. Белгилүү болгондой, Асылбек Кадыралиев тергелип жаткан. Бирок жабырлануучу тарапка 3 бөлмөлүү батир берип, тосмо арыз жаздырып алган деп жазат Назар Ньюс сайты. Исхак Масалиев: азыркы бийлик системасы жараксыз. Депутат Исхак Масалиев өзүнүн Facebook баракчасына жаңы пост жазды. Чындыгында парламенттик шайлоо башталып калгандай, тигил жакта бул жакта муктаж үй бүлөлөргө белек берүү менен алек. Бири акыр-чекир чогултуп соц тармактарга чыгарып жатса, бири өзүнүн жумушчу жолугушууларын бүткүл өлкөгө көрсөтүп жатат. Дагы бири президентке өзүнүн сүйүктүү партиясынын тизмесине киргизеби деген тейде Москвага, Вашингтонго, батышка, чыгышка кантип жакындаш керектиги менен алек. Дагы бирөө жеке өзү чек ара көйгөйүн чечип койчудай көрсөтүп келет. Ушундай эле болмок. Эң коркунучтуусу көпчүлүк катардагы жарандар буга ишенгилери келет. Анан кайра эле баягы 120 киши депутат болуп келеби деп суроо узатышат. Жок, практика көрсөткөндөй кандай гана болбосун 30% гана кайтып келиши мүмкүн. Эмне кылуу керек? Добуш сатпагыла. Бул оордечи, бирок башка жол жок. Төңкөрүш эле болбосо, андан да бийликти басып алган топ өз бийлигин бекемдөө менен алек гана болот. Анын бетин ары кылсын. Бул башыбыздан өттү. Азыркы бийлик системасы жараксыз, элдин эрки сезилбейт. Ошондуктан бир боорлор күзгө даярдангыла. 2020 жылдын ысык күзүнө деп жазат Кыргыз Today Чекит KG сайты. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстанга инвесторлардын келбей жатышынын айрым себептери, өлкө тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан терс маалыматтар менен митингдер деп эсептейт. Бул тууралуу ал 14 январда Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында сүйлөп жатып айтты. Биз жарым жылдан бери инвесторларды Кыргызстанга келгиле, силер үчүн бейиш даярдап койдук деп калпты чынды кошуп айтып чакырып атабыз. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарын башка жакты карасак деле кокуй, Кыргызстан өлдү, Кыргызстан жаман, артка кетти деп жатсак бирөө келеби? Мекенчилдик кылып Кыргызстан жакшы деп анча-мынча болсо да аралаштырып сүйлөбөйлүбү? Башка мамлекеттерге салыштырмалуу бизде элдин жашоосу Кудайга шүгүр. Инвесторду көрсөк эле ууру кески келди. Биздикин уурдаганы жатат деген мамиле өтүп алдык дейт Боронов. Ал Бишкекти каптаган кара түтүн учунда майда барат маселелер боюнча да митингдерди уюштура берип, инвесторлор Кыргызстанга акчасын салуудан коркуп жатканын айтып, аларга мамилени өзгөртүүгө чакырды. Мындан сырткары Боронов Кыргызстанда элдин жашоо шарты кыйла жакшырганын билдирип, учурда эл бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларга ат эшек минип келбей, машина айдап келип калганын мисал кылды деп жазат Назар Ньюс Чекит KG сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Кудайберген Базарбаев кызматка дайындалганын билген эмес, жалпыга маалымдоо каражаттарынан окуган. Кечээ 13 январда өлкөнүн мурдагы социалдык өнүгүү жана эмгек министри Кудайберген Базарбаев президенттик аппаратка бөлүм башчы болуп дайындалганы тууралуу маалымат чыккан. Көрсө Кудайберген Базарбаев өзүнүн кызматка дайындалгандыгы тууралуу маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттарынан угуптур. Бирок ага чейин кызмат боюнча сүйлөшүүлөр болгондугун, бирок дайындоо боюнча маселе козголбогондугун кошумчалаган. Белгилей кетсек, Кудайберген Базарбаев коалициялык өкмөткө Атамекен партиясынан социалдык өнүгүү жана эмгек министри болуп эмгектенген. 2016 жылдын октябрь айында кызматтан өз каалоосу менен кеткен деп жазат Назар Ньюс Чекит KG сайты.
Алмаз Эргешев Кыргызстандын кудугуна түкүрүп жүрөбү? Өзүн депутат кылган Алмаз Эргешев Кыргызстан партиясынын кудугуна түкүрүп, мурдагы боссу Шаршембек Абдыкеримовду ар кимге жамандап жүргөнү кандай? Бул партиянын шансы калбады. Башка партияга өтүшүм керек деп, көрүнгөндүн эшигин сагалап жүргөнүн tan алабы. Биз билгенден Алмазбек Эргешев депутат болгондон бери жарытып иштеген жок. Чала сабат, унчукпас эл өкүлдөрүнүн катарын толуктады. Бирок депутаттык мандат жеке бизнесине чоң-чоң ийгиликтерди алып келди. Бишкектин чок ортосундагы көңүл ачуучу жайларын гүлдөттү. Убагында Казакстанда бизнес жасап, ошол мамлекет үчүн күйүп жанып жүргөнүн да tan албаса керек. Айрым учурларда чочугансып Борбор калаанын четиндеги дыйкандардан кабар алымыш болуп пиар кылганы болбосо, элге пайдасы тийдиби? Эми кайра капчыгын кагып, акчасын санап депутаттык мандатты самап отурат. Ушундай адамдарды кайрадан адашып шайлап албашыбыз керек. Эгер Эргешевке окшогондор 6-чакырылыштагы жогорку кеңешке келе турган болсо, парламент кайра эле чимкириктерге толуп калат. Элибиздин шору катат деп жазат Саясат чекит KG сайтында. Бүтүн Кыргызстан оюндан чыкты. Мадымаров элчи болуп кетеби? Бүтүн Кыргызстан партиясы 2010-2015 жылдагы шайлоолордо бийликтин бут тосуулары себеп болдубу, же кадыр баркы анчалык жетиштүү эмеспи? Айтор бир буту жогорку кеңешке өтүп, бирок кире албай калган жайы бар. Кыргыз-тажик чегарасындагы чатакка байланыштуу Душанбедеги биздин элчи Жаныш Рустембеков катуу сынга кабылып жатат. Анысы да түшүнүктүү. Рустембеков саясаттагы карт бөрү, алчуусун давно алып тынган. Бул кызматты ал эс алууга путевка катары гана кабыл алып алган болчу. Ошондуктан да канча чыр чыкпасын элчинин сөзүн уга албадык. Акыркы маалыматтарга караганда Жаныш Рустембеков кызматтан алынып, анын ордуна Адахан Мадымаровдун барары айтылууда. Саясаттан тажабаса да партиясынын шайлоодон жеңип чыгарына ишенбей калган Адахан Мадымаровдун акыркы учурда бийликке жакындап, кызмат соодалап жатканын уккан жайыбыз бар. Бир чети элчи болуп барса, бул жакта жүргөндөн көрө Адахан Мадымаровдун ошол жактан Кыргызга тийген пайдасы чоң болот эле деп жазат Майдан чекит KG сайты. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына кошулууну да унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.